Соңғы кабарлар 11-дин обосунда кутман кечиңиз менен кыскача түрмөгү төмөнгүдөй. Авиа кырсыкта жабыркагандар үчүн атайын эсепте 6 миллион сомго жакын каражат түштү, бирок сиз дагы жардам бере аласыз. Акча чогултуулар уланууда. Бул арада президент адамдын өмүрүн кыйган учак кырсыгында четте турбай жабыркагандарга жардам берген бардык адамдарга ыраазычылык билдирди. Ал эми эл алдына чыгып өлкө башчысы сүйлөгөн жок деген сындарды президенттин аппараты жөндөө эмес деп эсептейт. Президенттик кызматтан кетип жаткан Обама журналисттер менен коштошту. 2 саатка уланган жыйында Американын 44 президенти Орусия менен болгон мамиле, Трамптын аракеттери боюнча оюн билдирди. Мен Назика Атамбекова бул кабарларга кененирээк токтолом. Оолу кырсыкка кабылган учак боюнча соңку кабарлардан баштайлык. Авиа кырсыкта жабыркагандар үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги ачкан атайын банк эсебине 6 миллион сомго жакын каражат түштү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ачкан атайын банк эсебине 19 январь саат 10го чейин 5 миллион 723 миң 783 сом түштү. Акча топтоо уланууда, эсеп төмөндө көрсөтүлгөн. Жардам берүүнү каалагандар атайын эсепке сом, доллар, тенге, евро, рубль, юань жана башка түрдө каражат которсо болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук башкармалыгынын жетекчиси Алмаз Эргешов топтолгон акча үчүн жоопту. Бул арада Боинг 747 учагынын 2 кара кутусундагы жазууну чечмелөө үчүн Москвага жөнөтүлдү. Ал эми президент Алмазбек Атамбаев 38 адамдын өмүрүн кыйган учак кырсыгында четте турбай жабыркагандарга жардам берген бардык адамдарга ыраазычылык билдирди. Буга чейин президенттин эл алдына чыкпаганын сынга алгандар боюнча президенттин аппаратынын өкүлдөрү жөндөө эместигин айтып жооп беришти. Эске салсак, өлкө башчысынын кырсык болгон айылга барбаганы, аза күтүү күнүнө жок дегенде телевидение аркылуу элге кайрылбаганын оппозициялык көз караштагы саясатчылар сынга алган. Эске салсак, жабыркаган үй бүлөлөргө президент 100 миң сом, парламент спикеринин фондунан 80 миң сомдон, өкмөт 70 миң сомдон жардам бермей болгон. Теманы улай кырсык болуп өткөн соң Манас аэропорту учактагы жүк боюнча билдирүүлөрдү тараткан депутат Өмүрбек Тегебаевка жообун берди. Манас эл аралык аэропорту кыйраган учак боюнча Turkian ISC Airlines авиакомпаниясы тараткан билдирүүнү четке какты. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө жүк Кыргызстанга багытталбаганы, Гонконгдон Стамбулга ташылып баратканы айтылат. Буга чейин Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев кулаган учак Кыргызстанга жүк алып келгени боюнча документ бар экенин айткан. Жүк ташуучу Боинг 747 учагында Кыргызстанга тиешелүү жүктөр болгон эмес. Бул учак Манас аэропортундагы жүк ташуу борборду тейлөнүүчү эмес. Бул үзгүлтүксүз каттам май коюу үчүн гана аэропортуна конууга аракет кылган. Эми дүйнө кабарларына келелик. Барак Обама президенттик кызматын жыйынтыктап жатып 2 сааттык соңку маалымат жыйынын берди. Обама иш-чарада ал президент болуп турган чакта колдоо көрсөткөндөргө жана журналисттерге ыраазычылык айтты. Ал эми Wikileaks боюнча маалымат тараткан Челси Мэннингтин жазасын жеңилдетүү боюнча чечим туурасында сүйлөп, ал тиешелүү жазасын алганын белгиледи. Мындан тышкары Орусия менен болгон мамиле туурасында маселеге да токтолду. Айтымында Дональд Трамп Орусия карата санкцияларды алуу оюна карата комментарий берип, бул Украина карата мамилесинен улам чектөөлөр киргизилгенине токтолду. Ошондой эле президент кызматынан кеткен соң үй бүлөсүнө болгон бош убактысын арналарын, бирок Американын жараны катары коомдогу саясаттагы болуп жаткан көрүнүштөргө өз оюн ачык айтып турарын кошумчалады. Мен шайлоодо жеңген Трамп менен жолукканда эмне тууралуу сүйлөгөнүмдү айта албайм, бирок жумушка байланыштуу кеңештеримди бергем. Менимче көбүбүздүн кызыкчылыгыбыз дал келбесе керек. Кантсе да президенттик кызматта ал өз жолу менен иш алып барат. Бирок канткен күндө да мен Американын жараны катары ар бир көрүнүштөргө карата өз оюмду айтуудан баш тартпайм. Бул маалда парламенттеги айрым депутаттардан шаардагы моргдун абалын талкуулаган маселени көтөрбөөнү талап кылынды. Учак кыйраган окуядан кийин аталган жайдын абалы начар экени туурасында айрым маалыматтарды журналисттер жазып чыкканы жана саламаттык сактоо министри бул көйгөй боюнча ким телефон чалганын айтышы керек деген сунуштар болду.
Кайрадан жергиликтүү кабарларга келелик. Италиядагы европалык мектептер онкология ооруларына чалдыккандарга карата улуттук лаборатория менен бекер камсыздай турган бүгүнкү Бишкекте өткөн маалымат жыйынында белгилүү болду. Дарыгерлердин айтымында эми кыргызстандык аялдар мурдагыдай кошуна мамлекеттин тейлөөсүнө муктаж болбойт. Сейчас проводится, кроме того, что Бул реактив аябай кымбат болчу. Биздин аны сатып алууга мүмкүнчүлүгүбүз жок эле. Эми атайын келишимдин негизинде меморандум түзүүгө жетиштик. Азыр өзүбүздүн адистерибизди окутуп жатабыз. правильно проводить эти иммуногистохимические анализы. Биз жаңылыктарды баяндаабызды улантабыз. Кийинки кабарлар туурасында. Италия бийлиги жер титирөөнүн оор кесепеттери жөнүндө билдирип, жардам сурап кайрылышса, Эмомали Рахмондун кала башчысы болгон уулу башка имаратка көчтү. 29 жаштагы уулу Рустам Эмомали 19 жылдан бери башкарып келген мэрдин ордун ээлеген. Бул арада Алабукада башка динди карманганы айтылган аялдын сөөгүн жерден казып салган окуя боюнча сот өкүмү чыкты. Айрымдары бир нече жылга соттолду. Толугураак маалымат алыңыз. Ааламда болуп жаткан кабарлардан Италиянын Марке регионунун бийликтери шаршембиде болгон жер титирөөнүн оор кесепеттери жөнүндө билдирип, жардам сурап кайрылышты. Эртең менен Италиянын Лацио, Абруццо жана Марке областтарында бир нече сааттын ичинде магнитудасы 5тен ашкан 4 каттуу жер титирөө болуп өттү. Кар көчкүдөн кийин кайра жер титирөө болду. Миңдей үй бүлө электр жарыгы жок калды. Бир нече кыштактардын жашоочулары сырткы дүйнөдөн обочо калышты. Терама шаарында 83 жаштагы бир адам өзүнүн сарайын урандыларына алдынан табылды. Кар көчкү жүргөндөн кийин дагы бир адамдын дайын дареги белгисиз болуп жатат. Жер титирөө Лацио регионунда, анын ичинде Римде дагы сезилип, метронун иши убактылуу токтоп турду. Аматричи жана Норча шаарларына жакын тоолуу жерлерде бир суткадан ашык кар көчкү жүргөндөн кийин жер титиреди. Италиянын геофизика жана вулканология институту шаршембиде Абруццо жана Лацио шаарларында магнитудасы 2ден ашкан 200ден ашык силкинүүлөрдү каттады. Ал эми Борбор Азия мамлекеттериндеги жаңылыктар боюнча айта турган болсок, Душанбенин мэрлик кызматына келген Эмомали Рахмондун уулу командасы менен мурдагы президенттин аппаратын ээлеген имаратка көчтү. Бул жаңылыктан соң 29 жаштагы уулу Рустам Эмомали Тажикстандын президенттик ордун ээлейт деген айын кептер ого бетер күчөдү. Өткөн жумада президенттин буйругу менен Рустам Эмомали Душанбенин мэрлигине дайындалып, ал эми өлкө башчынын дагы бир буйругу менен калаанын 19 жылдан бери башкарып келген Махмад Саид Убайдуллаевдин кызматынан алынганы маалымдалат. Бир нече апта мурда Эмомали Рахмондун 3-чү кызы Рухшона Рахмонова Тышкы иштер министрлигинин эл аралык департаментинин башчысы болуп дайындалган. Ал эми бир жыл мурда президент дагы бир кызы Озода Рахмонду өз администрациясынын жетекчиси кылып дайындаган. Рахмондун башка дагы бир топ жакын туугандары өлкөдөгү кирешелүү бизнестерге ээлик кылышат. 9 балалуу президент Рахмон Тажикстанды 1992 жылдан бери башкарып келет. Башка кабарлардан Алабукада башка динди карманганы айтылган аялдын сөөгүн жерден казып салган окуя боюнча сот өкүмү чыкты. Райондук соттун 12 январдагы чечимине ылайык 2 киши күнөөлүү деп табылып 3 жылга эркинен ажыратылды. Эгер эреже бузулса дароо абакка камалышат. Мындай чечим алардын жашоо шартын эске алуу менен кылмыш жаза кодексиндеги 63 берененин негизинде чыгарылган сот отурумунда айтылды. Ал эми бир адам доо арыз жазылганына байланыштуу бошотулган. Жабырлануучу тарап буга нааразы болуп облустук сотко кайрылаары билдирилди. Өткөн жылы көз жумган 76 жаштагы Канымгүл Сатыбалдиеванын сөөгүн айылдаштары башка динге өтүп кеткен деген жүйө менен мусулмандардын мүрзөсүнө койдурган эмес. Маркумду көрдөн казып салышып, андан кийин христиандардын көрүстөнүнө көмүлгөн. Бирок ал жердегилер да нааразылык билдирип сөөгүктү чыгарып ташташкан. Чуулгандуу ишке бийлик жана күч органдары аралашып, маркум жана башка жерге жашырылган болчу. Ал эми шайырлар жана тапкычтар фестивалында мыкты аталган Азия Микс Сочиде баштала турган Кивин 2017 фестивалына катышуу үчүн учуп кетти. Сочинин кышкы театрында эл аралык фестивалдын тандоо туру өтүп, ал 23 январга чейин уланат. КВНдин расмий сайтында быйыл фестивалга Россия, Армения, Белоруссия, Улуу Британия, Грузия, Германия, Казакстан, Кыргызстан, Эстония, Тажикстан, Абхазия жана Украинадан 640 команданын катышаары жазылган. Фестивалдын жыйынтыгы менен КВНдин эл аралык союзунун расмий лигасынын курамы аныкталат. Азия Микс КВНдин жогорку лигасынын мааракелик 55-чи оюнунун жеңүүчүсү болуп эсептелет. Сейчас кто-то умрет! Сейчас кто-то умрет! Императрица! Ах, простите, это все мои немецкие корни! Азырынча актуалдуу кабарлардан ушулар. 11 каналынын окуяларына көз салып туруңуздар. Кайрадан амандашканча.